каза болгон үйдө 2 жылкы же уй соет, шарият боюнча болбойт дейт. Ушуну кантип токтотсо болот? Кээ бир үй кедей жашайт, процент алып 80-90 миңге карыз болуп, там тажын сатып, шаарга тентип кетип жатат. Чогуу биргеликте закон кабыл алынса кененирээк жооп бересизби дейт. Ойлойм, мен мына парламентте быйыл бир 30-40ка чейин намаз окуган депутаттар келет деп өзүм болжолдоп атам. Мен өзүм да аябай чакырыштан ойлонуп кайра кой иши менен калбайын деп барбай калдым. Бизден кабыл алыш керек болот иншалла. Анткени өлүм күтпөй келет. Ошон үчүн ушундай эле өлүп калгандар бай болуп аткан болсо, анда алар ошол мечит салсын, медресе салсын, мына жолду оңдоп берсин, суу чыгарып берсин, айылга бир жакшы объект куруп берсин. Чынбы? Бала бакчалар куруп берсин, кедейген багал үйүн оңдоп берсин, көмүр түшүрүп берсин. Сооп жете берет ошондон. Сооп жетет деп жылкы союп, анан менен адам тентип кетип күнөөкөр болгону сооп жетпейт. Ошол тамак арам болот жетимдики болсо. Ошол өлүп калган маркумдун аркасында балагатка жетелек наристе бала калган болсо, ошол тамак жеген жетим тамагын жегенге барабар арам болот. Тозок тотун жеп аткандай болосуң. Жакшылык кылбай деген жокпуз. Ошол атаңа тирүүңдө жакшылык кылган жоксуң. Ошол атаң жатты үйүндө тишинин кирин соруп, анан өлгөндөн жылкы союп бересиң. А тирүүсү союп бербейсиңби? Тирүүсүнө бир иштен калган жоксуң. Ошо күйөө бала болгондон кийин иштан менен өлүп кетти байкуш. Эми өлгөндөн кимди өгүзүп ыраазылык кыласың сен? Антпе. Өзүң кыйнап, качан кыргыз акылы менен жашайт бер. Оз күйдө каткы ичкүйдө ырсаят болуп, ошентип эле кете берет эрчип алып эле. Сага эмне жок? Ошол этиңди жеп кеткендер, эртең ачка калсаң, балаң мектепке ботинкеси жок бара албай калса, медеп эски ботинкесин бергенге жарайт, андан көрө мончого чыкканды ыраа көрөт. Бербейт. Un сурап барсаң бербейт. А тамагы жеп кеткен сүйлөйт. Ушинтип ит өлгөндө сүйрөп барып көмүп койду, эчтеке берген жок дейт. Оозун кере чоюп сүйлөйт. Ушуп атсаң, балаң ушуп өпкөсү кагынып атса, бейкарага көңүлүн берип койбойт. Ошого эмне кыласың бирөө менен жашап сен? Өзүң менен жаша сен. А бай болсоң, жакшылык кылсаң кыла бер. Мына ушуну клубту бир краскалап бер. Кологон келеби? Адам акыл эс менен жашаш керек. Бул акыл эс иштепеген, бул кыянатчылык кыяматта.